Бұйырса бүгінгі влогымызды баштайбыз. Атын кім десем, Алекс айтқан мага. Бұл университет топ 50-де да. Бұл видео бардық Ситиға қызығып отқан, Гонконгқа қызығып отқан, негізі эле ушу даже оқып отқан адамдарға в целом эле арналат. В целом не Гонконгқа келіп қалдық да. Китапхананың обзоры ушул болду. Каршы кеттик. Биринчи жылдағы Марсель мен азыркы Марсельди по факту салыштырып көрдү. Карточканы басабыз да, кире беребиз. Биз бүткөндөн кийин университет лучше болуп кетти, жакшы болуп кетти. Гонконг келіп отқан, Гонконгты қандай елестеттің, анан келгеннен короче қандай ощущениялар болды эле. Адамдар намаз оқылат, бияққа. Жанына намаз болсо, любой жерден барып намаз окуй берсең болот. Таң калыштуу нерсе бул крышанын үстүнө бактырактар тигип койгон да. Азыр сураса бизден, в чём твоя, короче, большая ошибка университетте келгенде деп ушуну айтмакпыз да, короче. Чоң максат кое турган окуйм деген адам болсоң, сен, пожалуйста, Гонконгко кел. Гонконг өзүбүз тазалабыз. Балдар, кыздар, так что на связи. Буюрса, көрүшөбүз. Так, раз, буюрса достор, салам. Биз азыр фестивал влогтобуз. Буюрса бүгүнкү влогубузду баштайбыз. Бүгүн жестко мындай душевный видео болот. Анткени ойлоп атабыз, уже 4 жыл окуп атабыз Гонконгто, бүтүрүп атабыз мына университетти. Анан бүгүн ушундай бир душевный, эмне үйрөндүк, эмне болуп кетти жашообузда айтып берип, заодно университетти көрсөтүп, заодно бир аз гулять этели деп. Вот. Жанымда Марсель жүрөт. Че там, салам айтып кой балдарга. Салам алейкум. Салам алейкум. Марсель бул жерде. Биринчисинде башында сразу эле айта кетейин. Марсель менен кантип таанышып калганымды. Бул ким вообще? Чё за герой? Не эме. Скрытый герой деп сурашыңар мүмкүн. Билесиңби кантип таанышкан, кантип көрүшкөндөсүздөр? Эсиңдеби? Онлайн го дейм. Онлайнбы? Онлайн мен анда Гонконгко келген болчумун. Сен анда Кыргызстанда болчусуң. Карантин. Примерно сентябрь. Мен туториалдан и тебе көз бир проект жасап калганбызбы. Ошо кирсең турат. Атын ким десем, Алекс айткан мага. Базар жок. Жакшы момент. Ошо айтып кетейин, мен кармап турдум. Марсель менен таанышып калган историябыз кызык. Биринчи жолу онлайн көрүшкөнбүз. Мен киргенде мындай чачы узун бир бала отурат. Апа-бака, колунда шакектери менен ушундай бала болчу да, короче. Базар жок, Марсель, Кыргызстандан болом дегенде мындай. Менин ал кездеги кличкам, атым американский атым Алекс болчу, Али эмес болчу, Алекс болчу. Ошондо таанышып калганбыз. Анан ошо тааныштык. Мен ноябрда келдим Гонконгко. Ошондо келгенде Марсельди биринчи жолу өмүрүмдө көрүп, ошондон баштап короче бирге жүрөбүз да. Азыр Ситига кирип бартабыз. Ушундай вход. City University of Hong Kong. Бул жер ушундай дисплейлер, камералар. Буну недавно эле койду. Негизи буга чейин андай эмес болчу, буга чейин жөнөкөй эле баннерлер. Вот анан университет входу ушундай дисплейлер, экрандар. В принципе, кызыктуу. Вот. Бул жерде бассаң оюн, короче. Кайсы жерден эмне таба алсаң болот, короче, көрүнөт да. Биз приблизительно мына жерде турабыз. Допустим, биз могу зданияга барыбыз келет, могу жерге. Студия резиденске барыбыз келсет, басабыз. Анан бизге жолду көрсөтөт, көрүңөр. Жетип алдым дейт. Ушундай прикольный жер. Бияқта эмне жазып турат билбейм да, добро пожаловать тияк болсо керек. И бул ушундай экран. Полностью экран. Эми бар го, мындай закон подлости бар го. Сен мектептен кетип атканда мектеп ремонт болуп, жесткий болуп кетет. То же самое ушул жерде болду, типа. Мен университетти бүтүп атам жакында. Анан мен кетип атканда прям жестко ремонт кылып, жестко өзгөртүп, короче. Анан тоже жаңы өзгөрүлүш эмне болуп атат? Мындай камера коюп атат. Бетиңди скан кылып өтүп кеткендей. Скал иштебейт. Бирок скоро ушундай камераларда иштей баштайт. Университетте киргенде бизде мындай вид тазалат. Бул жерге мен башында киргенде мындай болот. Марсель менен алып келет ушул жерден өтөбүз. Буякта көрөм, ёлки-палки, вообще университет мечты. Ал кезде, короче, бул университет топ 50-де да. Дүйнө жүзүндө топ 50-чы орунда турат да. Биринчи там MIT, Кембридж тиги бул болуп келип 50-чы университет болот, 47-чи беле даже. Мындай чувство гордости бар да. Ёлки-палки, келип калдымбы, ушул жерде окуймбу? Вообще классно, анау, короче. Деп мындай бир чувство гордости болот да. Кудайга шүгүр, жака келип калдым.
Новая история начинается, вот, да. Дал ушул жерде болот да, вот. Фото. Первое впечатление. Ушака киргенде кандай болду эле? 4 жыл мурун элестет. По-моему, мен келгем. Анан келип болот, короче. Примерно 8 ай, 1 жылдан бери күтүп жүргөн университет ушул деп ойлодум. Бирок адам аз болчу мындай, короче. Онлайн болгондуктан, ковид болгондуктан адам аз, короче, студенттер аз, атмосфера сезилбейт. Ну, бирок именно ушул жерде мындай уже билинет да, уже мындай болот. Эми буюрса 4 жылым, буюрса ушул жерде өтөт деген бир какой-то бир ой пайда болот. Короче, бул видео деген YouTube'ка чыгат. Бул видео бардык CTO-га кызыгып аткан, Гонконгко кызыгып аткан, негизи эле ушу даже окуп аткан адамдарга в целом эле арналат. Биздин мындайча айтканда journey'ибиз кандай болду, эмне Гонконг, вообще кантип келип калдык, университетти көрсөтүп, аркада кандай историялар болду, баардыгын айтып бергенге плюс-минус аракеттенебиз. Вот. И тем более Кыргызстанда азыр ушул бизди көрүп аткан, мектепте окуп аткан адамдарга кызыктуу болсо керек, бул CTO деген эмне болгон жер, Аляска 4 жылдан бери окуп эле жүрөсүң, университет кандай эле вообще айтып берген эмесиң, давай дегенде биз давай, короче, азыр айтып берели. 1 сааттык узун бир видео болсун, бирок зато мындай кайф менен болсун деп ойлоп атабыз да. Вот ошентип бияка келип калдык. Мен айтып кете берейин университетти, по ходу дела, короче, эмете бересиң. Ушунда келесиң. Тиякта Festival Walk деген торговый центр. Торговый центрдан киргенде ушак entrance CTO-нун биринчи киргенде ушул жерге келесиз да. Бул жерде адамдар, мисалы үчүн, graduation болгондо дафиг адамдар келип, сүрөт бөрткө түшүп, ушул жерден мындай. Бүт сүрөттөр ушул жерден кетет да, мындай. Келгенде эле City University of Hong Kong туда-сюда, ушундай жерде. Вот, анан в зависимости от разного периода мындай нерселерди окуп коет. Innovation, анан мен CTO сүйөм, күйөм, тияк-паяк деп көр ушундай. Ушундай маркетинговый ход да бул дагычы. Вот, анан потихоньку кире беребиз. Здание, EU Building, главный зданиясы. Күнүндө канча миң адам келет? 20 миң адам беле, 15 миң адам беле? Ушул жерден тарс кирип чыгып турат. Вот. Биз прям ортосу менен киребиз. Кытайларда бир эме бар, стереотип бар, бир верование бар. Ушинтип ишенишет. Ортосунан кирсе GPA жаман болуп калат деп көрчү айтып беришет да. Ненормальный, конечно, но биз ортосунан киребиз да специально. Вот. Ишенбейсиз, конечно. Ошо киргенде эле университет. Мен биринчи жолу киргенде билем ушул жерден чемодан менен ушул жака келип анан таппай анан кайта Марсель алып кеткенин билем да. Вот, биякта Кембридж. Кембридж биздин университет просто недавно проект кылып аткан. Университеттер менен мындай партнершип программа, магистратурага, короче, адамдарды Кембриджге алып кетишет. Вот, магистратура окуйм деген адамдар, мисалы үчүн, Гонконгдо ошо CTO-ну бүтүрүп барып, анан магистратура окуп алганга мүмкүнчүлүк бар да. Вот. Лично өзүм кызыккан эмесмин, бирок кызыккан адамдар бар. Ошо, кире беребиз дальше. Дальше бизде мындай library, библиотека. Азыр библиотеканын ичине киребиз, бирок сүйлөгөнгө болбойт, акырын сүйлөсөбүз. Ошо. Биякта library, дальше эме болот. Дальше коридор. Ушу коридор менен уже главный эмеге барабыз. Лекциялар, театрлар, класстар ушак менен кетебиз. Анан тет жерде биздин кичинекей буксторубуз бар. Канцелярский магазин, китепкана, жүр акырын библиотека кирип бир сире мына кыдырып чыгабыз. Биз уже 4 курс бүтүп атабыз. Анан мындай суроо болот да, по идее бизге өзүбүзгө да, мага, Марсельге. В целом эмне Гонконгко келип калдык да? Типа өзүбүздүн чечимибизби, же биз өзүбүздүн өз келип калдыбы, же кандай болду, короче. Эмне деп ойлойсуң? Эмне Гонконгго тандадың вообще? По-моему, стипендия берген үчүн го дейм. Главная причина. Башка мамлекеттерде, ну, допустим, Америка же Европада в основном мындай возможностьтар жок. Прям полностью покрыть эткен стипендиялар жок. Гонконгдо университеттердин жакшы жагы ушундай. Мамлекет стипендия беришет и плюс окууң бекер. И университеттер эле мындай топта, короче, топ 100, топ 50. Ошол биринчи причина. И анан бул жака өтүш мындай эмелер условиялары мындай реалистичныйраак. В основном орто эме сурайт. Орто жатат. И если в основном 200дөн көп болтур болсо, уже стипендияга нормальный эме бар. Шанс бар. Ну, конечно, азыр кичине кыйыныраак болуп калды. Башка университеттерге бар, шанс бар. В целом ошол
В целом мен ойлойм да, короче, эмнеге Гонконг келип калдым деп. Ошондо с одной стороны повезло, биз келип аткан потокто, короче, келгенге жакшыраак шанстар болгон да. Это ОРТ 200дөн өйдө аласың. Это англис тилиң IELTS 6,5 же TOEFL 80. И в принципе активный болсоң, мектепте норм окусаң, келе атып болсоң да. В целом бир лицейде окуган бир 20-30% адам смело тапшырып келсе болот эле да, биздин жылы. А постепенно жыл өткөн сайын бир аз орул болуп калды. Азыр в целом кыргыздар келген аз да. И scholarship, стипендия, бекер, окуйсуң, и только окуйсуң да. Вот в этом плане. Библиотекада акырын сүйлөгөнгө аракет кылабыз. Бул библиотека киргенде, короче, эки жерге бөлүнүп кетет. Оң канат, сол канат. Получается, бияк сол канат, бул жерде толтура китептер именно законодательство тигиндей мындай. А бул жер в основном, короче, главный да, и биз бияк жагына барабыз. Мен өзүм бирок чалышканда тиги окуганда тиги ар жакка баргым келет, анткени тынчыраак. Вот, азыр бул жерге барабыз. Эмне кызыктуу, короче, университетте библиотекада мондай экрандар бар. Бул экрандарда, короче, китептерди таба алса болот, кайсы жерде эмне бар, короче, өзүнүн ар бир секциясы болот, и секцияга карап китептерди таба алса болот да. Вот ошонусу прикольный. Вот, дальше кеттик. Бияк просто, короче, типа ресепшн сыяктуу. Китептерди издесең, ушул жака келип алып кетсең болот да. Мен өзүм китеп алып көргөн эмесмин, так что колдонгон эмесмин да. Вот, бирок адамдар бар, которые алып китептерди алып кетет да арендага. Негизи библиотека биздин аябай эле чоң деп айта албайм, бирок в принципе дофига адамдарды батыра алат. Ар кандай секциялар бар, короче, парталар бар, отурат, адамдар окушат. Закрытый жерлер бар, мисалы үчүн могу жерде library lounge. Бул жерде ичине да отуруп, короче, бир аз сүйлөшүп, туда-сюда общение тээп эметсе болот. И в основном, короче, библиотека просто китептер, парталар, адамдар окуйт, чалышат и всё, короче, типа. Именно Гонконгдо окуп калган, типа, ушу университеттин эмеси кайф да. Кыргызстандыкына салыштырмалап айтып атам. Бул жерде деген ар бир балага, ар бир студентке бир определенный квота берет да. Ошо квота менен барып, короче, дофига китептерди, материалдарды, документтерди алып жатып калса болот да. И в принципе могу жерде компьютерлар турат. Компьютерларга киресиң, өзүң логин болосуң, кирип документтериңди печаттеп басасың, анан тет жерде печатный станоктор бар. И анан жерде китептер шатыратып чыгат да. И ошентип, короче, бесплатно адамдар, студенттер келип каалаган материалдарын чыгарып алат. Вот, в принципе, ушундай нерсе, технология нормально да, типа систематично. Вот, бияк printing station. В принципе, ушул. Дальше кеттик. Азыр университетте финалдар башталган учур. Адамдар жолубузга көп баардыгы финалга даярданып, короче, эртеден кечке, даже керек болсо түндө деле ачык азыр китапкана. Түндө деле отурушат. Вот, калгандар өздөрүнчө, калгандар группа менен, короче. И жакшы жагы, бул жакта баардыгы тынчтыкты сактайт. Короче, окуйм десең, концентрация менен, фокус менен нормально окуганга болот. Азыр биз экинчи таанышып кеттибиз. Бул жак дагы да тынчыраак. Бул биз менен жарас 3-чү этаж, биз астына түшүп кеттибиз. Астында дагы тынчыраак болот. Бул жакта ушундай китайский стилде ушундай эмелер бар, парталар, типа столдор. И бул жак ушак тынчыраак. Адамдар бизди карап жатыр, эмне кылып атат деп. Ошого тынчыраак тезирээк кетип калган. Китепкананын бул жагында мындай башкача освещение менен дагы бир комната бар. Мындай, короче, сарыраак, мындай фокус башкача болуп тургандай. И адамдар бул жакта уже бардыгы даярданып отурушат. Анан мондай бул жакта китайский рисуноктор бар. Мына китептер көп бул жакта. Ал окуганга болот, бирок билбейм ким алып окуйт. Биз в основном электронный версия менен окуйбуз. Бирок в целом материалдар көп. Анан бул жакта мондай групп стадиялар деп коет. Келип даярданып отурганга башкача стилдеги комнаталар. Бул жакта эле бүт эме бар, условия бар, телевизор, точка-мочка бары. Так что билбейм, бул жакта вообще отура эмесмин. Бирок аңча айткандай фэнси жер.
андай студенттер деле бар. Адамдар бардыгы финалдарга стресс болуп даярданса, кээ бирлер келип ойун ойноп, видео көрүп отурат. Ну, обычно өтө акылдуу студенттер ошондой. Китапкананын обзору ушул болду. Дальше кеттик. Бияктан дагы айта кетчү нерсе, дивандар бар. Мындай дивандар бар. Ушул жерлерге келип, короче, жестко уктап калсаң болот. Плотта, короче, дофига даярданып атасың, анан ошондо чап кетесиң да, окуп, анан ушундай дивандарга келип, короче, жатып уктап калчумун. Вот, в принципе, уктап калганга дагы мүмкүнчүлүк бар. Дофига компьютерлар, дофига китапкана, дофига китептер, стульчиктер, короче, в принципе, окусаң болот, в принципе, место тапсаң болот, бирок финалдар болуп аткан кезде, мидтерм болуп аткан кезде, короче, именно турат жерди табыш, место табыш өтө оор, анткени бат эле толуп калат. Адамдар бар эрте келип атат, анан толуп калат, место жок болуп кетти. Вот. В принципе, ошол библиотека ушундай. Библиотеканын ичинде дагы coworking space'терден башка жалгыз отуруп окуганга да бир месталар бар, короче, study carrel деп аталат. Алар бөлүмдө изолированный, өзүң кирип, ичине сүйлөп, бир митингдер болуп калса, бир онлайн встречалар болуп калса, кирип, короче, сүйлөшсөң болот да. Вот. Анын жерде бир аз көрсөтө кетем, но в целом библиотекасы ушундай. Библиотеканын эмнеси жакпайт мага лично? Библиотекада свет жок, күндүн нуру жок. И мындай депрессия болот да, короче. Типа бункердин ичинде отургандай, бир замкнутый пространствода отургандай акыбал боло берет. А на самом деле библиотека ачык болуш керек деп ойлойм да, мындай. Башка университеттердин библиотекалары бир 7-этажда, 8-этажда жайгашат. Анан терезесинен мисалы үчүн шаарды көрсөң болот, терезесинен машиналарды көрсөң болот. Ошон үчүн, короче, бир аз жакшыраак да. Биздин ситионун библиотекасы мага жакпайт. Көп келбей калгам. Вот, анан ушундай буюрса, библиотекадан точно кеттик. Биз уже, короче, бүтүрүп атабыз го. Мындай жалпылап айттык да, короче, типа бүтүрүп атабыз депчи. Прикинь, вот Марсель 1-класс курстагы, анан Марсель азыркы 4-курстагы, короче, вообще эки башка адам да. Билем да мен, короче, хотя бы визуально плюс-минус. В целом өзүң как ты думаешь, типа кайсы жерлер өзгөрдү? Эмнелериң өзгөрдү, короче. Кандай более осознанно келип эмне болуп атасыңбы, осознанно алып атасыңбы демкелерди, короче, типа. Вот биринчи жылдагы Марсель менен азыркы Марсельди прям по факту салыштырып көр да. Менин оюмча эң чоң разница бул эме го дейм. Ответственность, самостоятельность дегендейчи. Мисалы үчүн 4 жылда уже студенттик жашоодо уже в какой-то мере типа өзүң жашооңо мындай өзүң ответственный болуп үйрөнөсүң. Типа мектепте жүргөндө же кыргызстанда жүргөндө да мисалы үчүн ата энең менен же достор менен же туугандар менен типа эме го. Алар сага какой-то время мындай алардын чечими да. Чет өлкөгө келгенден кийин уже сен бул жакта өзүңсүң, өзүң бүт нерсени пландашың керек, өзүң бүт нерсени карашың керек. Керек болсо эме жагың, квартираң, тамак аш, типа прям бүт жагың. Ошол. Анан дагы университеттин, по-моему, уже time management skill'дары го дейм. Мисалы үчүн уже баягыдай эмнелерди мисалы үчүн приоритеттериң эмне, кайсы нерсени качан аткарышың керек. Ошондой нерселер. Мисалы үчүн лицейде жүргөндө уже дайым мугалимдер сени артыңан чуркалып жүрөт го. Ушул убакта ошону беришиң керек. Аны кыл, муну кыл деп. Бул жакта типа мындай свободный график болгон үчүн типа сен өзүңдүн эркиңди өзүң колуңа албасаң, бир нерсе кылыш кыйын да. То есть өзүңдү мотивация кыла турган деле, өзүңдү дисциплинада кармай турган деле бул өзүңсүң. И сен если убактыңды туура эмес колдоно турган болсоң, анда сен мындай көп нерселерге мындай жетишпей каласың. Тем более Гонконгдо мындай өтө fast paced environment коет го, өтө динамичный шаар. И бул жакта мисалы үчүн мындай бир күн бир нерсе кылбасаң же бир апта бир нерсе кылбасаң, мындай как будто жашоодо бир
бирөөсүнөн калып кеткендей болуп элем. FOMO эффекти болуп элем болор эт. По идее, тайм-менеджмент, Не, по факту, короче, тайм-менеджмент эме го. Типа, биринчи тайм-менеджмент деп, короче, эмен айтып атат да, типа, сен эмнелерди кылып атасың, короче, типа, сен кылышың керекпи, же реально сен кылгың келип атабы, же башка бирөөлөр саны навязывать этип койду, короче, ошону үйрөнөсүң да. Типа, мисалы үчүн илгери лицейде жүргөндө же келгенге чейин, типа, бирдемкени айтып койсо ошону кыла берчүсүң да. Азыр бирдемкени айтса адамдар, типа, ойлойсуң да, билейм, бул фильтрация кыласың да, типа, кылыш керекпи, кылбаш керекпи, эмнеге деп, осознанно келесиң да, короче, ушундай тайм менеджментке. Бул биринчиден, экинчиден, мне кажется, day to day тайм менеджмент. Мисалы үчүн менде, типа, биринчи эмеге келгенде, допустим, календарь пустой, короче, эмнелерин билбейсиң, анан азыр болсо, короче, календарь полный, убакыты менен бирдемке кылышың керек, анан убакытың туура эмес өткөрүп атсаң өзүңдү жаман көрүп эле, короче, кайта жакшы өткөргөнгө аракет кыласың да, короче. Менде лично ошондой, типа, Google календарь менен колдоном да, анан, короче, типа, всегда бирдемкелер бар, короче, ушул саатта ушуну кыласың, тинтесиң деп баары жазылат. В целом, мне кажется, ошо осознанно жашоо. Так, из библиотекадан чыктык. Азыр главный коридор, главный эскалатордабыз. Дальше барып, короче, коридорлорду, адамдар өтчү жерлерди көрсөтөм да. Вот. Университетте бир канча 15 миңби 20 миң окуучу бар, унутуп калдым. Статистикасы точно болот. Дафига адамдар ушул главный коридордон өтүшөт. Бул главный коридор в целом ушул эле негизи, короче, сетьюда ушул эле. Капталдарында мындай лекционный аудиториялар бар. Ар бир аудиторияда где-то бир 100 киши, 80-120 ошо тегеректе батса керек эле. Вот, көп болбосо. Андан тышкары кичинекей класстар бар. Класстар бир 20-30 кишилик класстар бар. В целом ушул коридор самый главный. Сетьюда элдин баары билет, элдин баары ушактан өтөт. Анан мында ортодо местолар бар, свободный. Буякта кээде career sharingстер болуп турат, кээде бир компания келип, өзүнүн выставка кылып, ярмаркалар болот. Кээде cultural festival болот. Ар бир өлкө өзүнүн баалуулуктарын көрсөтүп, короче, кыргыздарбы, казактарбы, ушул. В целом ушундай жерлерде, короче, бир мероприятиялар болуп турат. Азыр бул жерге спорт тууралуу илип коюптур. Спорт не болуп атат сетьюда, туда-сюда, короче. Вот, лекционный театрга аудиторияга кире аласызбы? Кире алат экенбиз. Карточканы басабыз да, кире беребиз. Кеттик. Бул жерде азыр лекциялар жок, анткени файналдар бүтүп атат. Файнал мезгилдер, лекциялар жок. Ошондуктан адамдар ичине кирип чалышат. Көрүп кетели. Караңгы экен, короче. Sorry, can you just quickly show around? Кире. Ушундай аудитория, биякта адамдар чалышып тур, мешать этпейбиз. В целом, сон бир 80 киши, 100 киши батат. Бул жерде бүт технологиялар бар, короче, компьютерлар бар. Эки проектор чоң, короче, микрофондор менен, короче, сүйлөсө болот, короче. Вот, в целом ушундай. В принципе, профессорлорго керектүү болгон нерселер бар. Вот, в целом ушундай. Дагы эмне бар сетьюдун кире беришинде? Главный коридордо момундай City shop бар. City gift shop, Короче, мерчендайз да, биринчи айтканда, сетьюдун логотиптер, футболкалар, короче, ботлдар, туда-сюда, короче, ушундай да. Вот, ичине кирип, бир сыйра көрсөтсөк болот, в целом. Эмнелер сатылат. Сетьюдун ботлдары бар мындай. Терси болот, кара берсе болот, City Universe Hong-Kong. Недавно биздин Эрмек Пакебиз келген. Эрмек Пакебиз ушундай бирөөнү подать эткенбиз. Вот. В целом, келген адамдарга бул университеттен бир белек катары, сувенир катары ушундайларды берсек болот. Суу куюп, тине мындай термоста мындай чатыкта. 770 сом. Вот. Мындай түрлөрү бар. Турбочкасы менен. И в целом ар түрлүү, короче, мерчендайз. Шопперлер бар. Ноутс бар экен, короче, жазганга. Галстуктар, кепка, футболка. Футболка. Футболкалар бар, размерлеп, худилер бар, короче. Хорошо. В целом, сувенирный магазин. Кеттик дальше. Вот азыр бул жерде University Circle деп коет. Сетьюнун главный, мындайча айтканда, площадкасы.
Биз биринчи келгенде могул жер, короче, полный ремонт эле. Өзүнүн кичинекей эле жол бар башка зданияга. Азыр Кудайга шүгүр быйыл бүтүп калды. Бул жакта жаңы здания бүтөйүн деп атат. Ошо биз эми бүчөдө эле күтүп турган. 4-нчи курста бүтүп атабыз, универ бүтүп атабыз. И как обычно, биз бүткөндөн кийин университет лучше болуп кетет, жакшы болуп кетет. Вот, бул жактан көптөгөн нерсе жок го дейм. Бул жерде адамдар отурушат, келишет. Бул жакта Chinese Garden бар. И в целом ничего интересного. Вот. Көрүнүп атасыз да смело камерага. Впечатление кандай эле мындай? Expectation, типа сен Гангук келип аткан, Гангукту кандай элестеттиң, анан келгенден короче кандай ощущениялар болду эле? По-моему, ну, Гонконг негизи эле, мисалы үчүн, мындай глобальный аренада мындай популярный шаар го. Ну, допустим, не знаю, там голливудский фильмдерде чемелерде, мисалы үчүн Гонконг в целом көп тартылат. Мындай ага чейин эле мындай өзүнчө эме кыласың, интернеттен ресерч жасайсың да, типа Гонконг кандай шаар деген. В основном, типа, позитивный эмелер. Вот, допустим, типа, ар бир жетинчи киши бул жакта миллионер, андай эмне дегенчи. Анандай жакшы эмелер менен, экспектация менен келесиң. Бирок келгенде, билбейм, может башка адамга башкача болушу мүмкүн. Бирок биз келген жылы ковид болгон үчүн, өтө ограничениялар көп болгон үчүн, мындай башына вообще жаккан эмес, короче. Францияда кичинекей, адам көп, короче, бүт жер на китайском, англисче билген адам мындай буттабы аздай сезилет да. Ну, мындай центрге барсаң, окей, а бирок центрден кичине эле кете турган болсоң, англисче билишпейт, мындай кытайча билбесең кыйналасың. Мындай ошондой, короче, впечатление. А бирок мындай англисче айтканда love and hate relationship деп коет го. Ну, со временем ошондой башталат, типа. Башына жакпайт, кийин жагат, анан мисалы дагы кайра жакпай кетет, анан кайра жагат. Бирок в целом мына карап көрсөң, шаар жакшы. Значит, единственный минус жагы, может, язык, может, адамдар. То есть адамдын көп болгону и территориянын кичинекей болгону, пространствонун үйлөр кичинекей. А бирок андан башка прям бүт нерсеси жакшы. Транспорт, возможностьтар, вот, crime rate бул жакта өтө аз. Өзүң безопасно жүрө бересиң. И адамдар деле түшүнүктүү, культурный, законопослушный. Ошо. Менде айтайм кандай эле expectation. Жесткий бир эме болуп калганда, разочарование болуп калгам да, ошондон кийинчи. Менде expectation адамдарга койгом да, ойлогом да, короче. Типа кытайцтар менен жестко келип дос болуп кетем. Кытайцтар менен жестко кент болуп кетем, короче, общение, печенье, туда-сюда мындай. Университетке жашаган мен ошондой элестетем да. Хотя мектепте жүргөндө ойлогом да, блин, мектепте жүргөндө кайф болот. Толтура досторум болот, короче, локалдар менен сүйлөшүп кетем, кытайцтар менен сүйлөшүп кетем деген бир expectation менен келем. А келгенде, короче, эмне болот? Вообще башка экен да, адамдар ошондо түшүнгөм да. Типа бул жерде адамдар көп закрытый, адамдар көп сүйлөбөйт, адамдар менен дос болгон өтө оор экен да, ошону билдим да, кийин анан ошон үчүн разочарование болуп калды. Типа келем, бир дискашн, бир сүйлөшүп эле, бир суроолорду берем, анан жооп берет деп ойлойм, бирок көп жооп бербейт, мени ачыбат этип коюшат. Көчөдө кетип барат, адамдар менен таанышып кетип, дос болуп кетем деп ойлогом, бирок андай эмес экен да. И в целом кийинчерээк түшүндүм эмнеге. Адамдар өзү закрытый, кичинекейинен эле өскөндө ушундай болуп калат. Натура, менталитет ушундай, закрытый, көп нерсени бөлүшпөйт, секреттешпейт, ушундай да. Өзү менен өзү жүрөт. С одной стороны жакшы, с другой стороны жаман. Жаман жери в целом ошондой болгону окшойт, а жакшы жери эмне? Биз мен мейджорыма кайф да. Типа, биз бизнеспиз го. Бизнесте более активный болушуң керек, более такой экстраверт болушуң керек. Ошентсең эле, короче, бир жакшы бал алып кетесиң, жакшы мындай successful болосуң да. А китайцтар менен конкурент болгондо мен всегда утуп кетчүмүн да, байде. Типа, в целом среднестатистический кыргыз, казак бияка келип бизнес окуса, жакшы эле окуйт деп ойлойм, потому что өзүбүз активныйбыз, өзүбүз кол көтөрөбүз, профессорлор менен сүйлөшөбүз, там туда-сюда движение болобуз да. А китайцтар андай эмес, өзү менен өзү жүрө берет. Мындай в целом пассивный болот. Вот. А компьютер сайенста наоборот да. Типа математика окуп атканда, сайенс окуп атканда адамдар наоборот, короче. Типа алар көбүрөөк окуй алат, көбүрөөк өзү менен өзү жүрө алат. А биз анте албайбыз да. И в целом разница ошондо да. И ошон үчүн, короче, разочарование болуп калам бир с одной стороны. Вот такие дела. Азыр саат 5 болуп калды бизде.
асыр уақытысы бар асыр оқимыз. Тоже религия туралы, biraz айта кетесіз. Бірақ в целом прикольно, бізде эме бар, намазхана бар. Аябай прям жоловский мощный емес, но в целом бар да намазхана. Вот, намазхана бару үшін жол. Жаңа коридордан келгенбіз, шо айдан кетеміз. Бұл жерде эме медицинская клиника студенттер үшін. Типа ауырып атсаң, бірдемке болып атсаң келесің, короче, дофига лекарства алып кетсең болады, дары-дәрмек. Içinde эме бар болса керек эле даже. Неле? Стоматология бар беле? Вот. И бұл жер көрсетіп қоймын мына жерде. Вообще кайфовый жер маған жағады. Бұл бизнес-ситінің бассейні. Бияқта, короче, отырасың. Ары-бері өтіп баратасың. Адамдар ар жақта түсіп атқан болады да, короче. Қарап, базар жоқ деп, короче, кайф алып кетесің да. Вот. Иштеп атқан уже 3-ші күн болды. Типа до этого жабық болчу. Короче, мен дофига түшкөм бирок басикке. Мындай эме да. Жаңа Кыргызстанда басиктин эме болот го, бассейн, мында бир сасык, анан бир хлор жыттанып, анан бир ушундай болот да. А мен бияк келгенде шок болуп калгам, вообще андай эмес, типа суу таптаза, жыты жок. Анан мурдуңа суу кирип кетсе хлор эмес да, мындай. Реально, короче, башкачараак технология менен эметчет да, ошон үчүн бир аябай жагат. Арзан, доступный, анан жыты да жок. Кыргызстанда бирок наоборот да, билин хлор, анан сийдик сасып, ушундай да нефтема да. Вот, анан намазхана. Возможно, адамдар уже намаз окуп, короче. Кеттик. Адамдар намаз окуп, бияк карап. Ошо. Дальше туалет, дарат алабыз, биякта кирип намаз окуйбуз. Ошо. Кеттик. Кыргызстанга келдик. Мусулман катары келдик, короче. А Гонконг вообще мусулманчылыкты билбеген эле эмеде берсек болот да, короче, өлкө. В целом, сенин оюң боюнча, типа, мусулманды жашоосунча, насколько, типа, мобильность бар, насколько удобство бар. Мисалы үчүн көрүп аткан, балким, биздин аудитория, короче. Балдар болушу мүмкүн, кыздар болушу мүмкүн, именно в плане религии канчалык безопасно, канчалык жакшы, удобно деген сыяктуу суроо да. Эмне деп ойлойсуң? Негизинен бул жакта прям мындай мусулмандарга каршы бир какой-то закондор жок. Допустим, мисалы үчүн эмеде, материковый Китайда, бул жакта мисалы үчүн көчөдөн намаз окуп албайсың го. Сен открытый тават албайсың дегендейчи. Бул жакта Кудайга шүгүр андай эмелер жок. Такой ограничениялар жок. Допустим, жай намаз болсо, типа любой жерден барып намаз окуй берсең болот, же бирөө менен смело дин жөнүндө сүйлөшсөң болот. Эч ким сага жетпейт. Тамак жагынан болсо, бул жакта пакистанецтер көптөн бери жашаган үчүн, көптөн бери болгон үчүн в основном пакистанский тамактар бар, мындай адал тамактар. Бирок в целом азыраак болдойм опциялар. Допустим, магазиндерде же эмелерде мындай көп продуктларын карап чыгышың керек, составтарын, эме барбы. Анан эң эме жагы, самый главный, мисалы үчүн, балким, мисалы үчүн, биз 4-чү курс болгон үчүн мындай өтө сюжет болушу мүмкүн, сезилиши мүмкүн. Иш жагы. Бул жакта Гонконг негизи, мисалы үчүн, бул финансовый центр, дүйнөдөгү, допустим, эң чоң 5 финансовый центрлердин бири болушу мүмкүн. Нью-Йорк, Лондон, Токио сыяктуу. Анан бул жакта банктар өтө көп. Эмнеге? Бул жакта бизнестер көп. То есть бизнестер в основном ошо банктар менен иш кылышат. Ошого бул жакта Бельгиянын, эменин, Франциянын, Британиянын банктары бар. И ошол сферада, мисалы үчүн, адамдар өтө зарплаталары жакшы, иш табышат, жакшы айлыктарды алышат. Анан бул жакта мындай ошол тармактагы эмелер көп, компаниялар көп. Не только банкинг, страховка, анан трейдинг, ошондой компаниялар. Анан мисалы үчүн ошол нерсе, мисалы үчүн, кээ бир мусулмандарга мындайча айтканда, Канчалык халал харам экени, короче, эме да, маселе да, халал earnings айтат. Маселе, и анан кейлерге мисалы үчүн мындай азыр болушу мүмкүн. Себеби сен мисалы үчүн башка мындай обычный компания тапшырып аткан болсоң, сен зарплатаң аларга караганда как минимум 1,5-2 эсе азыраак. Анан кээде мындай адамдын нафисин ойлоп мындай ойноп кетиши мүмкүн да. Допустим, мен банкта иштеп көрөйүн да дегендейчи. Ошол. Сен кандай ойлойсуң? Не, по идее,
халал өрнексеп, короче, ал чоң тема да. Негизи канчалык биз таап аткан акчабыз адал арам, короче, банкта иштесең кандай болот, финансовый трейдинг компанияларда иштесең кандай болот деген, короче, бул чоң топик. Но в целом прям эсимде чын айтканда турганда, типа истинный мусульманин болуп келип иштейин десең, короче, көп жерлерге жол жабык болуп калат да. В этом плане анткени чын айтканда эле банкка көп. Вот, это что-то в будущем, да. А в целом, да, сен айткандай day to day мындай күнүмдүк жашоодо в принципе көп деле маселе эмес. Көп restrictions, көп эмелер, лимиттер жок. Намазканалар Кудайга шүгүр бар. И акыркы күндөр эме болуп атат, тренд болуп атат, байкайсың? Типа көп ресторандар, короче, халал болуп келатат. Типа башында 2 жыл мурунбу KFC баштаган биринчи эмесин, биринчи филиалын халал кылып анан реально көп адамдар келип аткан үчүн кайт азыр бир 10 чакты KFC эмеси халалда, мисалы үчүн. И в целом ресторандар көбөйүп атат, турецкий эмелер бар, туда-сюда, короче. В этом плане, да. И критика албайсың, мне кажется, типа сен мусулмансың деп. Мисалы үчүн кыздарга особенно деп ойлойм, типа хиджабчан, мисалы үчүн тагынып жүргөндөр көп, эч ким эчтеке дебейт, профессорлор эчтеке дебейт, типа. Эме жок да. Кыргызстанда, короче, проблема экен да, байкадым да, типа сен университетте условно тагынып жүрсөң, короче, кээ бир профессорлор сага, короче, эме болуп калат да, байс кылып коет да, типа жаман оценка чыгарып калып элечи, короче, ушинтип коет экен да. А в целом бакта жок да. Вот, ошонсу в принципе нормально. Билбейм, балким бул нерсени мен Гонконгко келип түшүндүм. Мисалы үчүн Кыргызстанда жүргөндө сен значит чөрөң мусулмандар. Мисалы үчүн мечитке барсаң же жума намазга барсаң, мисалы үчүн баяндарды угасың же мисалы үчүн достор менен ушундай темаларды сүйлөшүп каласың дегендейчи, мындай адамдардан же чөрөңдөн мындай значит бир какой-то бир информация дин жөнүндө мындай бир какой-то эмелер келип турат да. Мындай маалыматтарчы. Мусулман эмес жерде жашаганда бул сен типа сен мисалы үчүн имаңды сактай турган, өзүңө эме кылып турган бир эле сенсиң да. Сен если кааласаң ичиптен бир нерселерди угушуң мүмкүн, кааласаң бир нерселерди окушуң мүмкүн. Так сен мисалы үчүн чөрөңдө адамдар мусулман эмес, мечитке барсаң алар мисалы үчүн аңгысы сүйлөшөт, мындай эң жакшысын да болбосо урду же башка тилдерде. То есть сен мисалы үчүн иманыңды көтөрө турган мындай эмелер аз да, источниктер. Ошон үчүн мындай мусулман катары сен мисалы үчүн өзүңдүн мындай иманыңды сактай биле турган, сактай билишти үйрөнүшүң керек да. Мындай мусулман эмес чөрөдөчү. И бул нерсе мисалы үчүн кээде кыйын болушу мүмкүн. Особенно мындай материалистик чөрөдө кээде кыйынчылыктар болот. Но бирок бир жагы сен мындай өзүңө эме кылып үйрөнөсүң. То есть сен эч кимден нерсе күтпөйсүң. То есть өзүңдүн иманыңды, өзүңдүн жоопкерчилигиңди билесиң. По идее. Сен эме болду эле, типа. Менде короче ушундай болгон да, типа мен Гонконгко келгенде көбүрөөк, короче, иманга, короче, эметилген да, наоборот. Фокус болуп калган да, негедир. Типа в плане улучшения, короче, мен Гонконгко келгенде көп нерсе үйрөнгөм да, наоборот. Типа мен Кыргызстанда жүрө бергенде көп деле эт жөнүндө ойлонбой эле, халал тамак ойлонбой эле, корочу, баарын жеп көрө бересиң го. Бияка келгенде бир состав окуп, короче, түшүнүп каласың да, типа ушундай болот да, реально. Историялар бар тоже кызыктуу. Типа мен бияка келгенде наоборот көбүрөөк фокус бере баштагам да, типа эмне жеп атам, туда-сюда, типа. Конечно, да, көп нерсе кылыш керек, бирок в целом разница ушунда. Кыргызстанга мен барганда наоборот азырчы. Типа көп башым оорубайт го, как будто баары халал, короче, жей бересиң. Бул жерде аябай карап, туда-сюда, короче. Как будто более эме болсун да. Вот в этом плане, да. Биз азыр эмки зданияда жүрөбүз, Ситюнун. AC2-де жүрөбүз. Бул 4-нчы этажы, ушундай coworking space, биякта дагы адамдар окуйт. Биякта ноутбук эмелер бар, компьютерлар бар. И жанында печатный станок тоже. Типа адамдар ушакта окуп, бирдемке документтер керек болсо, так печатать болот. Бул жер свободный, адамдар келет, занимать этет, окуйт. В принципе, прикольный жер. Бул зданияда 6 этаж бар. Биз 4-нчы этажда турабыз, 5-нчы, 6-нчы этажда да ушундай отургучтар бар, там дивандар бар в целом. Вот окуганга coworking space'тер. Бул жерде мен лично көп окуйм. Бияка көп келе бербейм. Анткени мага в целом башка бирөөнүн компьютерлары кереги жок, өзүмдүк эле. Из-за этого көп келе бербейм.
Вот. Там не айтып бересиз. Да, прикольный момент. Университетте ушундай вендинг машинисттер бар. Бул жерде көрөсүз, сушняк келип сатып алып ичип кетсең болот. Мага моолар жагат. Жакшы. Табасың, так басасың, аласың, ичесиң, окуйсуң. Вот. Кеттик кылды. Бияка. Ушу здание биринчи этажында ат бар жанагы. Ат бар эле го. Вот. Могу жерде да печатный эмелер бар. Распечатка туда-сюда. Короче, кайф, билбейм, мындай распечатка кылсаң болот беке. Мен мисалы үчүн Хорватияга барганда, типа эксченж кылдым го. Ал университеттен кылыш үчүн мен акча төлөйт элем да, типа. И университеттин өзүндө андай печатный эмелер жок да, короче, принтерлер жок. Только университеттин стафына, типа профессорлорго, бирок окуучуларга бербейт болчу. Жанындагы частный жерге барып, короче, печатать этесиң. Компьютер сервис, IT деск. Биякта жардам керек болсо, именно компьютер, в целом шак келишет адамдар. Аккаунт жоголуп кетип, аккаунт восстановление этиш керек туда-сюда. В целом ушундай жер. Вот. Могу жерде бир эмеси бар. Сен English менен келесиңби көп? English zone'го. Language Center'га. Ушул жерде Language Center деген бар, аз көрсөтөбүз. Бул жер прикольный, өзүнчө эле coworking space тоже. Отуруп, окуп, өзүңдү бир башка жак сезесиң да, дивандар бар, адамдар тынч, короче. Библиотекага отурганча ушундай жерде жагат, анткени мындай. Ар жакта терезе бар, шаарды көрөсүң, деп эле ачыгыраак да. Вот мисалы үчүн мындай жер. Көрсөтүп кетерсиң болот. Тет жакта столдорго, дивандарга отуруп алып, окуп, короче. Прикольно. Мен бир нерсе көрсөтөйүн деп атам. Жүрсөң. Короче, мындай деген нерсе бар. Тетин көрсөң да, Moody деп турганды. Наоборот, Moody деп көрсөң. Короче, Moody эме деп турат. Бул өтө кызыктуу нерсе. Бул короче кичинекей будка. Бир жака кирип, ичине мындай изолированный болот, үнү угулбайт. Сен кирип, презентация кыласың, өзүңдүн мындай public speaking skills'терди качать этесиң, ораторское искусство, ораторский эмелериңди. Анын ичине кирип эметсең, робот сени анализировать этет, компьютер, чыгарып берет да, ушунча процент уверенность, ушунча процент сенин сүйлөгөн сөздөрүң туура, ушул жерде ката, ушул жерде деген нерсе кыласың деп, короче, мынанын ичинде жасап берет да. Типа өтө сонун университеттерге, типа ушундай болуш керек деп ойлойм, университеттерде, мектептерге, типа кирип өзүң жалгыз любой нерсени айтасың, любой нерсе сөйлөйсүң, сага ушундай бир комментарий, фидбек берет. Вот. Бул жасаган компания тоже соосновательдери, короче, сетевин окуп кетишкен и стартап кылып, фандинг алып, туда-сюда, короче, болуп жасашкан да. Прикольно, ушул жака дагы келип эметсе болот. И адамдар окуп атат, короче. Вот, кеттик дальше. Ушундай. Центр. Кеттик. Менде дагы бир эме бар, короче, бир. Тоже мындай life lesson. Типа don't pay attention to people деген, короче. Прикинь. Типа мындай да, короче, бул история, короче, мындай өтө emotional келет да мен үчүн, типа мен ошо 4 жыл эмне үйрөндүм, короче, адамдарга в целом аябай мындай навязанный болбош керек экен да, короче. Типа эмнеге айтып жатам? Башында лицейди бүтүрүп атканда, короче, 11-класста, типа мен классташтарым менен келдим го бияка. И 5 бала мен, короче, до этого биздин балдар болуп, короче, жестко мынтишпиз да, и все жигиттер, короче, чогуу жүрөбүз. Туда-сюда, короче, общение, туда-сюда, всегда вместе деп, короче. Бирибизге жестко ушундай эме берип салганбыз да, мындай. Бир мечта берип салганбыз да. Гол, короче, всегда чогуу жүрөбүз, давай жигиттер, там туда-сюда деп. И тилекке каршы же, типа, наоборот, ушундай жакшы болду, билбейм, короче, типа убакыт өткөн менен алар типа азыр башка жерлерде кетип калган да, типа университетте, кээ бирлери Америкада жүрөт, кээ бирлери Кыргызстанда, короче, в целом, гонкадан кеткен да. Типа мен ошондо биринчи разочарование болгон тоже, типа, блин, биз чогуу, короче, мечталеп жүрчүмөс белек, чогуу жүрөбүз деп ойлоп атык белек, мен жалгыз калып калдымбы деп, короче, жестко бир депрессия, стресс болуп кеткен да, типа ойлогом анткени адамдар менен бирге болобуз. И вот ошондо бир мындай lesson болгондо, мындай урок болгондо, типа
адамдарга жесткий, короче, эме кылбаш керек да. Бирге кылабыз, тентесиз. Ну, это не означает, что типа сен идеал болуп жүрө бересиң всегда, жок. Просто bir какой-то bir мерияда эме коюш керек экен да, короче. Баланс коюш керек экен да. Вот. И азыркы күндө деле типа көп адамдар менен сүйлөшөм, көп адамдар менен общение этем, анан билем да, что бул адамдар менен скорее всего өмүр бою чогуу жүрбөсөк керек депчи. Типа, допустим, интернешнл адамдар менен таанышам, пакистанецтер менен общение этем, Индонезия, тияк-бияк балдар менен условно. Бирок билем да, наверное, 30 жыл чогуу жүрбөсөк керек, 10 жыл даже, вряд ли 5 жыл может ашып кетсе, 2-3 жыл чогуу болобуз, убакыт өткөрө алайын. Көп алар менен эме кылбай эле коеюн деп, короче, какой-то фильтрация болуп, билбейм. Ушундай болгон менде. Don't pay attention to people. И вот. Я азыр осознанно келесиң да, шо. Прикольно. Өзүң уже биринчи курстагы балага эмне деп айтат элең? Марселге. Жиктиңүлүү, короче. Мынтигин деп айтат элең. По-моему, эмеге дейм. Бир какой-то сфераны алып туруп, ошо до конца эме жаса, усилия жаса демекмин го дейм. Мисалы үчүн 4 жылда балким типа бизнес департаментте болгон үчүн көп нерсени үйрөндүк да. Программистика бар, communication skill бар, маркетинг скиллер бар. Бүт нерсе да, экономика, финансы, типа баарын по чуть-чуть. А бирок карап көрсөң, типа эч кайсы филдте мындай специалист эмессиң да. И по-моему мен ошондой кылмакмын. Мисалы үчүн биринчи курста келген балага мен мисалы үчүн азыр мисалы үчүн допустим өзүм аналитикага кызыгам. По-моему айтмакмын, ошо короче аналитикага эме кыл, до конца усилий жаса, ошол сферага көрөк убакыт бөл депчи. Бас аналитика тууралуу бул Адидаста, короче, иштеген. Эси чоо жесткий болуп аналитик. Аналиттер керек болсо жаза бергиле. Вот. Онтер. Ошо? По-моему, ошол го дейм. Сен эмне кылмаксың? По идее ушул мен деле айтмак, по идее. Короче, мына биздин ошибкабыз ошол болсо керек, ката, Типа, реально, типа, азыр сураса бизден, в чём твоя, короче, большая ошибка университетте келгенде деп ушуну айтмакпыз да, короче. Типа, что биз көп нерсе билебиз. Реально көп нерсе билебиз, бизнес студентпиз, биз разносторонний болот экенбиз да, типа, бизде окутканда дагы маркетинг, сейлс, мисалы үчүн, сатуу, анан human resources, финансы, программирование, да бир балекеттин баарын үйрөтөт да, короче, баарын үйрөтөт. Баарын үйрөткөндө сен баарына специалист болбойсуң. Бир аспектти жакшы билбейсиң, просто баарын эле билесиң да. И кийин 4-курсту бүтүп атканда азыр ощущение болот да, что биз как будто биз керек жокпуз, короче, компанияларга, потому что аларга баарын билген адам кереги жок, аларга бир жерди жакшы билген адам керек деп, короче, бир какой-то время болот да, осознание болот да, типа. И тоже ойлонуп кетем, типа, туура эле бир филдти тандап иштеш керек деп. Мисалы үчүн, могу убакта азыр биринчи курста же условно мектепти, университетти жаңы баштап аткан адамдарга бир жесткий инсайт да, типа, реально, короче, силер реально кызыккан эмени тандайсыңар, предметти же бир хоббини, короче, жестко тандап туруп, и 4 жыл окуп атасыңарбы, 3 жыл калды, 2 жыл калды, айырмасы жок, короче, ошону кылып бересиңер да, типа, университетте окуйсуңар, университеттин эмне болсун, и андан тышкары ошону кыласыңар, короче. И постепенно 4-курска жеткенде сен өзүңдүн дипломуң болот, и өзүң кызыгып, өзүң кылып аткан нерсе болот да. И типа, мисалы үчүн мен толтура эмелерди айтып кетет элем, мисалдарды. Биздин казак бакебиз бар, Арман деген. Өзү data science, короче, мисалы үчүнчү, data science, бирок өзү мындай финанска кызыгып, трейдинг кызыгып, короче, жүргөн 4 жыл. 4 жылдан кийин финанс плюс data science, короче, бир компания иштеп кетти да, условно. Кээ бирлер бар, мисалы үчүн компьютер сайенс, бирок хоббиси, короче, видео түшүрөт да, видео түшүрүп, короче, влог, туда-сюда, камера жестко, короче. И типа 3 жыл, 4 жылдан кийин ал эмне болот? Экөөнүн бирөөсүн алып кетсе, экөөнүн кошуп кетсе болот, короче. И в целом любой дипломго тиешелүү, тиешелүү эмеспи, любой бир аспект тандап 4 жылда жестко кыла берсе болот экен да. Тоже, короче, бир сожаление да. Вот. Анан, по-моему, тил го дейм. Тил? Ооба. Тил.
Қанша тіл сөйлейсің айтып берші. Аябай хамблысың тіл. Тил. По-моему, кантонский либо мандарин үйреніш керек болчу. По идее. Вот уже 4 жыл болды. Прям нормально. Нормально емес, даже вообще білбеймін. И азыр мысал үшін уже иштерге тапшырып жатқанда уже мына көп компаниялар уже сұрап қалады. Китайский керек деп ше. И азыр тем более мысал үшін мына уже Қытай менен Қырғызстандын в целом башка мемлекеттердин уже мындай отношениялары жакшы болуп, Қытай көп мемлекеттерге эмели берип атат. Мына виза фри. Допустим, казактар уже визасы жок кирип чыгып атышат. Қытай менен мысал үшін саудалар, не только мысал үшін обычный товарлар, мысал үшін машиналар да, электрический. Чоң эмелер, мындай сауда жакшы болуп атат негизи. Анан мысал үшін тил билген эмес болот эле. Какой-то advantage болот эле. По-моему, уже тил үйрөнмөкмүн. Ну, мен мисалы үчүн азиатский билбейм. Языктарга анча эле кызыкпайм, бирок по-любому хотя бы бир intermediate levelга чейин болсо эле үйрөнмөкмүн дейм. По идее, туура. Бирок сен, короче, Марсель уже кыргызча, англисче, орусча эмелер санабаганда, түркчө санабаганда испанский алдың белең? Жок, французский алгансың. Французский сабак алган курстан. Немецкий алган. Немецкий алган жок белең? Испанский алгансың. Французский, испанский, еще французский экини алгансың еще, Анда кайсы тилдерди алдың белең? Корейский алдым. Анан корейский алды, прикиньте, короче, мындай. Нафига тилдерди алды, бирок мандаринге жетпей калды, жакшы. Убакыт жетпей калды, короче. Ижибада тоже, тура. Мен акыркы семестр окуп атам азыр. Ушул семестрде мандарин алдым, Кытай тилин. Бираз, короче, үйрөндүм, мындай. Өтө мындай basic, короче, мисалы үчүн. Менин атым ушундай деген айта алам да, бираз жок дегенде. Бирок айтып кетет элем тоже, биринчи курстан баштап үйрөнгөндө. Мен дафига, короче, Кытайдан дос келерим болмок. Мисалы Шэньшэньге же Гуанчжоуга жактан барып келгенде, короче, смело барып, общение теуп, смело мындай связь болуп калмак да. И в целом байкайсың, что тил билсең, это как новые двери, новые ключи дегендей, да? Типа интересный болосуң да, мисалы үчүн мен прикинь, сен профессорлар менен общение теуп кетесиң кытайча, да? Вот в этом плане. Или иштеп кетсең болот да, допустим, Гуанчжоуга барып, короче, кытайлар менен тоже. В целом язык өтө керектүү да. Деп ойлойм мен деле. И биринчи курстан бизге мындай да, короче, университетте азыр билбегендер бар, что биз Гонконгдо окуйбуз, Гонконгдо бүт англисче, окуубуз англисче, жашоо деле, мисалы үчүн көп кыйналбайбыз. Кытайча бизден эме эмес да, короче, сурабайт да, кытайча билишиң керек деп. И үйрөнгөнгө дагы эметпейт, бир мажбурлабайт. И ошон үчүн биз үйрөнбөй жүрө беребиз, короче. Потому что керек эмес деп ойлойбуз. А на самом деле 4-чү курсту бүтүп келгенден кийин байкайсың, что университет эмелерге жумушка тапшырып атканда всегда жазат да, любой компания жазат. Fluent in English. Запятая коюп туруп, мандарин окуп атка, короче, типа китайский да билишиң керек депчи. Хотя сен англис тилде окудуң да. И вот типа 4 жылда эгерде тил үйрөнүп алсаң, в принципе, мне кажется, шансың көбүрөөк да, жакшыраак болот да. Вот. Бул 3-чү билдинг, 3-чү здание. Эки зданиянын ортосунда ушундай, короче, мостик бар, бридж деп аталат. Бул здание в основном бизнес, короче, колледж, типа бизнестеги департаменттердин офистери ушул жерде, департаменттердин профессорлор бизнес эметкен ушул жерде, MBA магистратураны, короче, эмес ушул жерде да. В целом бул бизнес эме деп түшүндүрсө болот, бирок башка нерселер деле бар. Бул здание именно ушул 14 этажбы, ушундай да, короче, чоң да, эле. Вот. А биз азыр эмеге чыгалып атабыз, руфтопко, үйдөгү этажга ачык болсо. Болбосо кете беребиз. Үстүнө руфтоп, крыша, бирок азыр жаан жаап атканча мына жабып коюптур. Бирок эми бүгүнкүгө кыла берет окшойсуз, мындай өтүп кетет окшойсуз. Кеттик. Урушпаса керек. Ал камерага суу тийбегенде кылай бир аз. Колуң менен мынтип кой. Бул жер ушундай кайф жер. Бул жерде кийин ачкан ковидтен кийин. Биринчи 2 жыл биз жүргөндө мен келген эмесмин бул жерге, жабык болчу. Азыр ушундай ачык жер. Таң калыштуу нерсе бул крышанын үстүндө бактырактар тийип койгон да, бактырактар бар. И мындай жашыл. Как будто мына биринчи этажда жүргөндөй болосуң.
чөп туда-сюда, гүлдөр, ар түрлүү бактарактар. Мына главный здание бул. Аркамда главный здание. Ушу бизнестеки. Анан видти көрсөтсөң, блин, ишер вообще кайф, короче. Көп адамдар менен келгенде, типа университетти көрсөткөндө ушул жерге келем. Анткени бул жерден шаарга нереальный вид ачылат. Мында жакын келип көрсөң. Вообще мощно. Бул биздин Каолунтонг area. Каолунтонг. Биз жүргөн торговый центр мына бул. Şu торговый центрге бардык, шактан келдик. Ар жакта Баптист университети бар, дагы бир Гонконг университети. Анан тигил жерде жатакана. Вот, это ушундай жер. Бул жерде эме болгондо билем да, типа биз проект боюнча, короче, адамдарды интервью кылганда жакшы бир эме керек болчу, мындай бэкграунд керек болчу. Анан ошол жерге келип, адамдар тартып, камерага, мощный камерага тартып, адамдарды интервью алып кеткенбиз. Вот. Ары жагында дагы эме бар. Выход. Гема газон может. Течерге басып кетсе болот, могу жерде тропинка бар болчу. Мощный жер көрсөтсөм силерге азырчы. Асыга. Тоже классный жер. Азыр биз уже университет маған кыдырып мына жерден тажап кеттик. Бир аз азыр барып окуп алсак, убактыбыз жөн эле кетип калгандай сезилип атат. Азыр буюрса көрсөтөм. Ушундай комнатага киребиз. Бул комнатада ушундай ноутбуктар, эмелер бар, компьютерлер, адамдар окуйт. Биз маселе койсок, могу жерде отурабыз. Şimdi ноутбук, то есть ноутбук дейм да, компьютер. Өзүңдүкүнө кирсең да аккаунтуңа. Могу жер. Ар бир адамдын өзүнүн аккаунту бар. Так аккаунтуна кирет дагы. Всё, доступ бар. Жыргалый, блин. Кудайга шүгүр ушундайыбыз бар. Опа. Бул аудитория тууралуу бир аз айта кетейин. Бул ушундай комнаталар в основном мындай компьютер керектүү болгон курстарга эле берилет да. Мисалы үчүн программинг, мисалы үчүн бир статистика же финансисттер мисалы үчүн немелерге Bloomberg access болгусу келсе, Bloomberg market бушака келип, короче, колдонушат да. Вот, бардык сабактар ушундай жерлерде боло бербейт. Только бир программа колдонуш керек, программирование тигиндей мындайлар эле колдонот. Вот. И азыр ушул жерде бир аз 1-2 саат отуруп окуйлу. Видеобуздун эң аягында эмне айткым келип атат? Биз бүгүнкү видеого көп нерсени түшүргөнгө жетишпей калдык. Биз университеттин ичиндеги ашканалар, ресторандарга бара албай калдык. Жатакананы көрсөтөлү дегенбиз, жатаканага бара албай калдык. Өзүбүздүн кээ бир пландарыбыз өзгөрүп кетип атты. Анткени убакыт жетишпейт, анткени биз бардык жерге жеткенге мүмкүнчүлүк жок да, короче, физически. Chinese Garden алып кетти. Вот. Бирок в целом ойлойм, көрүүчүлөргө негизи Гонконгдо окуу боюнча или в целом университет тууралуу, CTU тууралуу бир аз да болсо мындай тур кылып, бир аз да болсо айтып, өзүндөй тажрыйбабызды бөлүшө кеттик деп ойлойм да. Вот, көрүп аткан балдар, кыздар болсо, дагы суроолоруңар болсо жазсаңар болот обязательно. Бирок в целом ушундай биздин жашообуз. Эң анда эмне деп айткым келип атат, мен өзүм жеке Гонконгго келе турган адамдарга айтмакмын. Окуучуларга в целом чет өлкөгө кетем деп ойлоп атсаңар, өтө сонун нерсе. Биринчиден, экинчиден именно Гонконгго келем деп атсаңар, кандай адамдар керек бул жерге? Анткени көп адамдар келе берсе, бардык адамдарды Гонконг шаары өзү кабыл албайт. Анткени шаар аябай бат, кыймыл,
тез кыймыл болуп турат, ар дайым өнүгүү, ар дайым өсүү, бири биринин конкуренция туда сюда ушундай да шаар. Анан баардык адамдарды бул жер кабыл албайт. Кандай адамдарды кабыл алат? Биринчи бул аябай мындай hardworking дейбиз, трудолюбивый адамдарды. Мындайча айтканда өзүнүн убактын, өзүнүн энергиясын, ресурстарын окуйм, өнүгөм деген адамдар керек да бул жерге. Бул жерге эптеп келип алсам болду, калганын туда-сюда мыттетем, анау эптеп болуп кетет деген адамдарды кечирип кой, Гонконг кабыл албайт. Вот, аябай мындай иштегенди билген адамдар келиш керек. Экинчиден, өзүнүн максатын билген деп ойлойм азырынча. Анткени бул жерге жөндөн-жөнө келген, мындайча айтканда, чоң ката болот да. Бул жерге келиш үчүн атайын уже ойлонуш керек да. Мен бул жерге Гонконгко келем, мен окуйм, аябай жакшы билим алам, тинтем деп туруп, бир кандайдыр бир план менен келиш керек. И в целом адам Гонконгко кимдер керек? Гонконгду окуйм деген адамдар керек да. Реально вот типа Европада мен Европадан да бир аз окуп келдим, азыр Гонконгдо окуп атам, айырмасын билем да. Типа Европада кандай? Типа ал жерге не обязательно окуш керек да, сен келип элеп, деп өзүң контрактыңды төлөп, өзүң иштеп, туда-сюда ресторандарда иштеп, официант болуп, тинтем, короче, төлөп кетип, университетти бүтүрүп алсаң болот, өтө оңой. Бирок тилекке каршы Гонконг андай эмес. Гонконгко келген адам 4 жыл только окуйм, 4 жылда билим алам, өнүгөм, өсөм, өзүмдүн ушундай жеке эмелердин баарын өнүктүрөм. Андан кийин 4 жылдан кийин, 3 жылдан кийин уже университеттин аягына келгенде мен жакшы жумушта иштейм. Жакшы бир чоң компанияларда иштейм, мировой там консалтинговый фирмлерде, банктарда, тигиндей мындай, короче, ушундай чоң максат койгон адамдар керек. И получается, жакшы окуган адамдар керек. Максатына чоң максат кое турган, окуйм деген адам болсоң, сен пожалуйста, Гонконгко кел, Гонконг өзүбүз тозолобуз, чогуу жүрөбүз дегендей да. Вот, анау тинтип эптеп болуп кетсе болду деген адамдарга кечирип койгула. Вот, в целом ошо мен тараптан ушундай бир аз да болсо маалымат, YouTubeга бир аз да болсо жеке ушундай полезный маалымат деп ишенебиз. Вот, биз өзүбүз дальше окуйбуз. Чото Марсель, сенде бир эки сөз барбы? Давай, эң аягында эмне деп айтат элең биздин көрөрмандарга? Негизинен Алиасыр айткан нерселерге кошулам. Гонконгдо көп мүмкүнчүлүктөр бар. Көптөгөн в плане карьеры типа көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар. Жакшы компаниялар, жакшы не только компания, мисалы үчүн бакалаврдан кийин дагы академический карьера кылмасаң деле, допустим, мастерс, PhD да жакшы возможностьтар бар. Университеттер бул жакта жакшы стипендиялар беришет. И вот, если окууга же ушундай, допустим, ушундай программалар кызыккан адамдар болсо, пожалуйста, келсин. Жакшы условиялар бар. Дагы не айтам? Бирок негизгиси бул жактан менин оюмча мындай ала турган нерселер бар и албай турган нерселер бар. Допустим, мисалы үчүн Гонконгдун реальносттары кичине башкачараак. Ооба, базар жок, бул жакта адамдар жакшы иштешет, жакшы эме кылышат, бирок мындай work-life balance жок. Көптөгөн адамдар мисалы үчүн бактысыз, же стресс ошондой, же мисалы үчүн даже мындай жумуштун өтө көптөгүнөн же жумушка өтө көп берилип кеткендиктен мындай нормальный үй бүлө жок. Только мисалы үчүн аял күйөө и плюс семьясында максимум бир ит же бир мышык. И вот, мисалы үчүн мындай балалуу болууну бул мисалы үчүн карьерный ростко бир какой-то мешать эткен фактор катары көрүшөт. Ну, албетте булардын типа value деп коет го, мындай ишенген нерселери же мындай баалуулуктары мындай өзгөрүп кеткен. Ооба, бул нерсени мисалы үчүн мындай нерселерди мисалы үчүн үйрөнө турган нерселер эмес болушу мүмкүн. Эме карап, баалуулуктарга карап, проекттерге жараша. Бирок негизинен ооба. Анан бул жакта мисалы үчүн комфортный жашоону каалайм деп келе турган болсо, анда бул Гонконг андай эмес го дейм. Себеби бул жакта даже если сен университетти бүткөндөн кийин деле
сен мисалы үчүн бул жакта же машинаң болбойт, скорее всего, потому что адам көп, эмес аз, мамлекет типа право алганга даже мисалы үчүн 2 жыл окушуң керек, и бул типа нереально. Парковкалар вообще бешеный акча төлөшөт, даже квартплата акырында көр парковкалар көрөк акча алышат. И вот если, допустим, ошондой кыялдар боло турган болсо, допустим, мен машина айдайм, өзүмчө эме болом дейт, же үй алам деген эмелер боло турган болсо, алар кичине кыйыныраак. Ну, кичине эмес, өтө эле кыйыныраак. И Почти невозможно. Почти невозможно. И ооба. Гонконгдун өзүнүн реальносттары бар, өзүнүн багуулуктары бар. Ошолорду карап көргүлө. Азыр материалдар көрүп. Ошо, в общем, өзүңөр мындайча айтканда вывод жасагыла. Вот. Ошол. Ушундай болду, буюрса бизден ушундай инсайттар болду. Барлык нерсе туура. Биздин өзүбүздүн жеке опытыбыз, жеке тажрыйбабыз. Целом ошо. Буюрса мындан дагы типа эмнеге Гонконгко келиш керек, келбеш керек деген отдельный видео болсо, именно окуу тууралуу же жумуш тууралуу отдельный видеолор болсун келечекте ниет кыла беребиз. Бирок азырынча ушунун баары жетишти деп ойлойм. Буюрса сак саламатта калгыла, балдар, кыздар. Так что на связи. Буюрса көрүшөбүз.